ал кезде бизде кээ жалкоочулук болчу. Анан психология татаал илим болгондо бизде бир Веккер деген профессор бизге сабак окуп, анан биз уйкубуз келип, биз такыр эле чарчап, жазгандан дагы ээригип, отурганда анан лекциясын токтотуп айтты эле: балдар, мен силерге азыр конфетка берип атам, печенье берип атам. Силер ошону жөн эле жеп эле койгулачы деп. Ушунчалык бийик адам, бийик деңгээлдеги билим берип атат дагы, анан эми ошону айтат да, бизди жакшы бир үгүттөш үчүн мен силерге конфет алып келсем, силер ошону жегиңер келбей атат деп. Ошондой сылык, сыпа, бийик деңгээлдеги адамдар бизди үгүттөп, мотивациялап, жакшы окутту эле. Мына ошентип Советтер Союзундагы алдыңкы окуу жайда залкар мугалимдерден таалим алып, артыкчылык менен бүтүргөн билиминин артынан дүйнөнүн Англиядагы Оксфорд, Япония, Европа мамлекеттеринин бир нече университеттеринде ардактуу профессорго айланган Шакеева Чынара Асановна мугалимдин кесиптик жоопкерчилигин бийик тутат. 25 жылдан бери үлкөн академияны жетектеп, ири ийгиликтерге жетишти. Быть руководителем сейчас тоже сложно, а быть хорошим руководителем еще сложнее, еще тяжелее. И быть хорошим для всех это невозможно, потому что люди разные, характер у них разный, образование у всех сейчас тоже разное. И среди большого количества выбрать специалистов, которые бы соответствовали, я считаю, что это тоже очень сложно. Азыркы учурда өзгөчө басым жасалып, эртеңкинин эрлери, азыркынын азаматтары атыккан жаштардын коомдогу орду. Адамдардын мамилеси тууралуу 20 жылдан ашуун изилдеп келген Чынара Асановнанын айтымында достук, жакынга жасалган жакшы мамиле баалуулуктары акча, карьера өңдүү утурум кызыкчылыктарга алмашкан сыяктуу. А бирок улууну урматтоону улуу элдин уул кыздары унуткарбай сактаганы кубандырат. Кудайга шүгүр, ошол жакшы кыргыздын укура менталитетинде болгон жакшы касиет калды. Ошо биринчисин мен айтып коеюн дедим эле. Баягы илгертеден бери келатып, эмнени калтырыш керек, эмнени жоош керек деп атпайбызбы? Анан ошол касиетти сөзсүз түрдө биз андан бетер өстүрүшүбүз керек. 20 жыл мурун эле совет учурунда иждивенческий подход дейт да, эми мамлекет бар, ал мени окутат, ал мени иш менен камсыз кылат деген психология бар эле да. Анан ошол калып туруп эле, анан ишке көп умтулуу жок болчу. Азыр биздин жаштарда мен иштесем, мен жумуш тапсам деп умтулуп, анан чет өлкөгө чыксам деген дагы жакшы болуп атат да. Анан эми көптөрү айтат, эми биякта жумуш болбосо, ким эле үй бүлөсүн таштап, балдарын таштап кетип, андан кийин анан ошо башка өлкөдө болоюн десин, айла жоктон кетип атат да деген ойлор болуп атат да. Анысы деле туура, бирок ошо чет өлкөгө барып иштеп көрсөм, караса, ошону мен кандайдыр бир жакшы өзүмө камтып алсам, анан билимим болсо, акчам болсо, анан өзүмдүн балдарымды өстүрсөм, өндүрсөм деген дагы бир жакшы багыт болуп атпайбы? А дагы жакшы да. Бали өзүнүн эле чөйрөсүндө калбай, өзүнүн эле билген көргөнү менен эле чукул калбай, тескерисинче ошо жумуш иштеп, чет жака чыгып, ошактан дагы билим алабы, акча табабы, кайра келип өзүмдүн ордумду алсам деп. Психолог деген кесипти азыр гана айрымдар түшүнүп колдонуп калбаса, мурда бул багытта адамдар көп ой жүгүртчү деле эместешет. Кээде бүгүнкү күнү деле психологдор псих адамдарды дарылайт деп да кабылдагандар бар. Элдин таң калуусуна карабай, эң оор психология илимин ийне жибине чейин изилдеп, аны кийин алгачкы болуп Кыргызстанга таратты. Мунун баары адамдын жеке дээринен болбосо умтулуусу жокко эсе. Жаштайынан жашоонун түркүн кереметине кызыгып, кандайдыр бир купуя сырларды ачууга болгон кызыгуусу чоң себеп болсо керек. Кичинекей чагымда 16 жашымда мектепти бүтүп,
Тамгадан көлдүн жээгинде жакшы бир санаторий бар, Тамга деген. Ошондо космонавттар келип эс алчу санаторийге, Терешкова, Гагарин дегендер, андан кийин олимпиадага чыгабыз деген спортсмендер, ошондой бир жакшы чоң, бийик, учам деген талпынган бир адамдардын чөйрөсүндө окуп, анан калыптанып калдым да. Анан ошон үчүн мен бир кандайдыр эмне үчүн адам ар кандай, эмне үчүн бирөө ушундай бир бийиктикке жетет, өзүн ушундай алып жүрөт. Кээ бирлөр болсо кичине андайга жашаганга да тырышышпайт, жана андай жашаганга дагы мындай бир каалашпайт деген. Ошондой эле ар бир адамдын өзгөчөлүгү бар экен деген мени кызыктырчу. Эмне үчүн менин көзүм кичинекей, а мен ушундай чоң көлдү көрөм, мен ушундай бир чоң үйдү көрөм, баягы кабыл алуу, сезүү дегендин эмне өзгөчөлүгү бар депчи. Анан ошондо сураштырсам, адамдын өзгөчөлүгүн, кабыл алуунун өзгөчөлүгүн ушу психология деген илим бар, ошол окуйт деп мен бир жакшы жездем бар болчу, бул эжемдин жолдошу. Анан абдан бийик инсан, абдан баарын билген, кругозору абдан өнүккөн адам эле өтүп кетти тилекке каршы. Ошол психология деген жаңы өсүп келатат биз үчүн. Эми чынын айтканда анда это еврейская наука дечү да, психологияны. Анткени ал баш мээнин чагылдырышын карайт, баш мээни окутат, татаал окуу, бирок ошол эң эле кызыктуу деп бир багыт берген да. Көпчүлүк билбегенди билип, бийиктикке жетүүнү максат кылган Чынар айым Россиянын Ленинград шаарында эң алдыңкы аталган окуу жайына тапшырып, билим ала баштайт. Ушунчалык билимдин уюткусу, культура, маданият, бийик интеллектуалдуу профессорлордун уюткусу болгонбуз. Ошолордун арасында мен ошолордун билим алып, анан ушундай бир калыптана баштадым да. Эми мен азыр көп эле вуздар болуп атат, ошонун бирөөнүн мен деле башкарып атамын Кыргызстанда. Психологдорду деле даярдап атабыз. Бирок мен ошол кездеги өзүмдүн билим алганыма мен суктанам жана кубанам, ыраазы болом. Эмне үчүн дегенде, ушу биз биология, морфология дегенди өткөндө биз баягы Павлов, Сеченовдордун микроскобу лабораториясынан өтчүбүз. Бакалардын мээсин карап, обезьяна, собак, иттерди рефлекстерин карап, ошондой бир лаборатордук практикалык иш жүзүндө биз окудук эле. Азыр тилекке каршы вуздарда андай жок. Биз ошон үчүн психологияга канааттанбай да калып атабыз азыр. Психологдорго да канааттанбай калып атабыз. Алар дагы жакшы практика иш жүзүндө дагы, теориясы дагы пас болуп атат да. Анткени бизде материально-техническая база, баягы лабораториялар, бир жакшы методикалык кабинеттер аз болуп атат, же жок да болуп атат десем да болот да. Все ее основные шаги у нее проходили в Ленинграде. А Ленинград — это, знаете, самая альма-матер системы образования, где учился и президент России, и бывший премьер-министр. Поэтому я считаю, что вот это то, что заложено с ней было в юности, в детстве, вот это вот основное, с чего, откуда вот она берет такие силы. Будет сложно, будет тяжело, нас мало, но мы встретимся. Правильно? Да. Окууну өзгөлөрдөн өзгөчө сүйгөн Өжөр айым алган таалимин өз өлкөсүндө таратууну көздөйт. Мугалимдик кесипти бийик тутуп, милдетин так аткарып, жаштарды агартууга, билим берүү тармагын өзгөртүүгө өзгөчө салымын кошуп келет. Чынар Асаннанын баягы өтө тажрыйбалуу жетекчи, анан кийин тажрыйбалуу психолог катары дагы абдан жакшы, мен өзүн биз жатка эле билип калдык десек болот. Абдан жакшы алган нерсебиз, биз жетекчибизден ал абдан мындай тактыкты талап кылат да. Ар бир жумушта болобу, кандай бир тапшырма береби, тактыкты, жоопкерчиликти талап кылат.
Анан эң башкысы ошол берилген тапшырманы аткарууда ушундай бир заманбап каражаттардан жана методикалардан калышпаганга аракет кылгыла. Азыр бул заман менен чогуу жүргүлө деп ушул нерсени көп талап кылат да. Ошондуктан мен өзүмө ошол жетекчинин алдында иштеген кызматкер катары ушул заманбап азыр цифровизация деп атабыз, ушундай күнүмдүк нерселерден мындай калбоого үйрөндүм да. Биз ошол кол алдында иштеп жаткан кызматкер болобу, мугалимдер болобу, баарыбыз тең ошого аракет кылабыз да. Эч нерседен калбайлык, жаңы нерселерден кабар алып туралык, жаңы методикаларды, жаңы эмне болсо деле, кандай нерсе болсо деле ошону жаңы түрдө колдонгонго аракет кылып, ушул нерсени үйрөнүп калдык да Чынар Асановнадан. Себеби анын койгон талабы ошол да. Профессор интернеттин билиминен де бийик болуш керек. Классикалык китептин де билиминен бийик болуш керек. Азыркы өзгөрүлүп турган медицинада болобу, психологияда болгон билими болуш керек. Ошонун баарын өзүнө камтып, анан студенттерден ошону сурап, анан жаңы бийик билим берет. Ошон үчүн профессор делет. Ошон үчүн алардын даңкы, алардын статусу да бийик. Дал ушундай талаптарга бекемдиги үчүн чыныгы кесипкөй мугалимдерди топтоп, таптап келет. Мунун баарына Чынар Асановнанын дүйнө кыдырып, түрдүү окуу жайлардын тажрыйбасын иш жүзүндө көрүп, анализдеп, керектүүсүн сиңирип колдонгону себеп болсо керек. Американын Йельский университетинде болдум, Япониянын университеттеринде, Европалардын университеттеринде. Эми аякта профессор, университет мугалими деген абдан бийик деңгээлде баа берилет да. Абдан сый болот алардын даражасы. Эми үчүн дегенде алар өзлөрүнүн бийик билими менен студенттерди окутушат. Мен бир эле нерсени айтып кетейин, биз Сингапурда да болгомун. Ошондо эми ал белгилүү, бирок профессор мындай иштегенин айтып берди да, ал көп эле жерде тарайт, бирок биздеги андай түшүнүк боло элек. 2 жумада бир эле жолу кезигет профессор, бир 10-15 студент менен. Студентке чын эле задание берет. Андан кийин анан интернеттен алат. Ошол эле жерден мындай басма сөз аркылуу дагы периодикалык изданиялардан карайт. Калыптанган методологиялык учебниктерден да карайт. Анан студент иштейт, анан 2 жумадан биринде анан профессорго менен жолугушат экен. Анан профессорго баарын айтып беришет. Кана 2 жумада эмне түшүнүк алды ушул жөнүндө. Мисалы, ой жүгүрт деп коелу биздин психологияда. Ой жүгүртү деген эмне? Айвандарда барбы же жокпу? Эмне үчүн бирөө акылдуу, бирөө акылсыз? Эмне үчүн бул биз ой жүгүртүүнү ар кандай түргө бөлөбүз деген бир тапшырма алышат. Анан ошонун баарын чогултушат дагы, информациянын баарын, билиминин баарын, анан чогулуп бири-бири менен группада биздин семинар деп атпайбызбы, практический занятия деп атабыз. Ошондо айтып беришет. Профессор болсо ошолордун баарын угуп, анан жолго салат да. Эң негизги керектүү, баалуу жана туура билимди тандап алат. Анан тандап айтат: "Мына сиздин оюңуз бул экен, сиздин окуганыңыз мындай экен" деп. Эми кана ошонун баарын иреттеп, анализдеп, синтездеп, биз бир туура жана керектүү билимге келели дешет. Анткени ар бир бала ар кандай китепти окуйт да. Ар кандай информацияны алат да. Бирөө туура кабыл алат, бирөө туура түшүнөт, бирөө туура эмес түшүнөт. Профессордун эң негизги задачасы ошол бүт баарын синтездеп, анан анализдеп, анан баягы мен айткан жаңы
туура билимге студенттерди салыш керек билимин. Кыргызстандагы билим берүү тармагын жаңы даражага алып чыгып, мугалимдердин баркын көтөрүү башкы максаты. Ал үчүн бекем тартип менен кошо керектүү мактоо, колдоонун маанилүүлүгүн жакшы билет. Орустарда айтып коет го, кнутом и пряником депчи. Ошондой сыяктуу талапты да кое билет. Анан кийин ар бирибизди жетишкен ийгиликтерибизге, аткарган иштерибизди мактап турганга дагы жолун табат да. Анан кийин материалдык жактан болобу, сөз менен болобу, дайыма биздин аткарган ишибизди мактап турат. Сөзсүз түрдө кандайдыр бир жардамдарды берип турат. Биздин бир гана ушу аткарган кызматыбызды гана эмес, ар бир кызматкердин үйүндө кандай нерсе болуп атат, ден соолугу кандай болуп атат, ошонун баардыгына тең көңүл бурат. Ар бирибизди билип турат. Психолог катары көз карашы менен эле биз бүгүн эртең менен жумушка келгенде кандай маанай менен келдик, үйүбүздө балким бир нерсе болуп аткандыр, же болбосо кандайдыр бир кубанычыбыз пайда болдубу, ошонун баардыгын чын арасында байкап билип турат көз карашыбыздан эле, мындай жүргөн турганыбыздан эле. Анан ошого жараша талап менен катары эле бизди мындай колдогонго дагы жетишип турат да бул жетекчи. Когда она видит человек трудолюбивый, но простой, она и отношение к этому человеку меняет. У нее нет вот этого звездности, высокомерия. По труду, она часто говорит, я оцениваю человека по его труду, по его человеческим качествам. Мугалимдердин даражасын көтөрүү үчүн мастерлерди эмнегедир алыстан издеп, очойгон каражатты төлөп, четтиктердин капчыгын кампайтуу менен убарабыз. Алардан кем калышпаган алдыңкы академик, профессорлорубуз бар. Өзүбүздү өзүбүз өнүктүрүүгө көбүрөөк көңүл бурсак деген пикирде. Тегел Америкадан алып келдик, Германиядан алып келдик, Англиядан алып келдик деп бир профессор, лекторларды алып келет дагы. Алар бизге адаптация жок, биздин кыргыздын менталитетине дал келбеген, анан эле кооз сөздөр, биз түшүнбөгөн илимий терминдер менен эле окутуп коюшуп эле анан кетип калышат. Өзүбүздүн баягы башкаруудан өткөн, опыту бар кишилердин ошолордон бир жакшы сапаттарын айтып берсе жакшы болот эле. Көбүнчө билимдүүлөр Кыргызстанда калбайт. Чет өлкөлөргө кетип калышууда деген кеп кенен тараган. Бирок Чынар айымдын көпчүлүк көксөгөн ошол эле Америкага, эптүү эли чак өнүктүргөн Европа жерине же башка дүйнөнү дүңгүрөткөн өлкөгө кетсем деген ою дагы жок. Буга чейинки түшкөн арбын сунуштардын баарынан баш тарткан. Мен эми аны бийик сөз менен патриот деп айта албайм. Анткени андай кичине жаш кезимде эме баягы өзүн изденүү жолу болот да. Анан андай сезим болсо да кийинчерээк келди азыр. Эл кыдырып, жер кыдырып, өлкө кыдырган, көп өлкө кыдыргандан кийин анан патриоттук сезим келген. Ал кезде болсо менин жакшы досум Ленинградда чогуу жүрүп окуган досум Америкага кетип, Нью-Йоркто бир чоң психоневрологическая клиника түздү. Анан ошондо иштеп атат. Ал деле мени чакырат, эл бизге, мен социальный психологмун. Эл менен адам менен адамдын мамилесин окуйм. Анан ошондой керек болуп атат деп. Бирок эми кеткендер өзүлөрүнүн кызыкчылыгы күчтүү болуп, изденүү жолуга түшүү дагы мындай себеп болушу мүмкүн. Мен карап көрөйүнчү деп. Ошон үчүн кетет. Менде өзүм калыптанып калдым биякта. Үй бүлө түздүм, бала бакыралуу болдум. Анан менин коомум мени дагы жакшы кабыл алды, кыргыз коомум. Мен дагы жакшы бир нерсе кылсам экен. Мен өзүм илимдин чөйрөсүндө иштегенден кийин мен дагы салым кошсом экен деген менин мүмкүнчүлүгүм да бар. Ошон үчүн мен биякта айкалышып калдым да.
айкалышкан киши адамдар алар башка жолду издешпейт го деген ойдомун. Орустун бир пословицасы бар эмеспи, где родился, там и пригодился депчи. Ал абдан күчтүү нерсе. Мен үчүн Кыргызстанга патриоттук сезим менен мамиле кылып, өссөкөн, өнсөкөн, өзүбүздүн элибиз өзүбүздө калса экен дейм. Анткени чет өлкөдө иштеп, чет өлкөдө жашаш абдан татаал. Биздин өзүбүздүн менталитетибиз, биздин өзүбүздүн достчулук дегенге, акча дегенге, ата эне деген мамилеге биздин көз карашыбыз такыр башка дал келбейт. Биз ошо башка Америкага деле барабызбы, Германияга дагы деле барабызбы. Биз аяктан мындай бир социалдык эмес, финансовый, экономический жактан өзүбүздү таап кетсек деле, биз баары бир эле башка чоочун ички пейлибиз менен киришип кете албайбыз дагы. Андай адамдарды биз маргиналдуу адамдар дейбиз. Адам канчалык карьера деп далалат кылбасын, баары бир маал менен жакындары менен пикир алышып, мамилени үзбөө канчалык маанилүү экенин жакшы түшүнөт. Өзгөчө өйөк болгон өмүрлүк жары, жолдошу дагы бир тармакта эмгектенгени себеппи, негедир жубайлар бири-бирин мыкты түшүнүп, колдоп, чыны менен эри шаркак жашап келишет. Кулк мүнөзүбүздүн же болбосо жанагы баалуулуктардын дал келиши, багытыбыздын, адамдын ички багытынын, же болбосо ошол курчап турган чөйрөгө мындай бир багытталышыбыз бирдей болгондуктан ушу турмуш куруп, ушу бүгүнкү күнгө чейин келе атабыз да. Сизге, мага деп мындай бир кандай бир кыял жоруп кандай. Жок, анын баардыгы тең ушул акыл менен баардыгындай өзүнүн ушу кесибине жараша жөндөп кеткени, психологиялык жөндөп кеткени ушул бар да. Албетте балдарга деле таалим тарбия берерди. Же болбосо бийик негизги эртеңкини даана көргөзүп берүүдө. Өзүнүн ошол ышыгы, инсандык кыял жоругу жардам берет. Аскар Асанович, менин агам. Аскар Асанович, көрдүңбү эле? Чынара Асановнанын илимге жолу үй бүлөсүнөн башталганын башында айтып өттүк. Бир туугандары дагы интеллигент, билим тармагында эмгек сиңирген ишмерлер. Анан башынан илимге сугарылып тарбияланган инсандан кантип бир илимпоз чыкпасын? Бизге баарыбызга тең эле ошо атабыз, энебиз мындай бирдей эле жакшы тарбия берди да. Анан мына биз 4 тууганбыз. Бирок ар бирибиз мүнөзүбүз башка. Анан өзгөчөлүгүбүз да бар. Анан биздин ошо апабыз ошо ар бирибиздин ички дүйнөбүздү туура жакшы түшүнүп, анан бир жакшы багыт берди ар бирибизге. Анан биз өзүбүз каалагандай адистикке ээ болдук. Анан ошондой эле аракет кылып, өзүбүздүн койгон максатыбызга жеттик. Анан мен айтпайт элем, улуу эжеси катары мен эле ошо Чынараны баарын эле үйрөттүм, анан тияка, анан бияка кылып ориентация бердим деп. Анан бул өзү абдан сезимтал, ушу көп нерсени бат эле кабыл алат, айрыкча жаңы нерселер болсо. Анан ошо өзү аракетчил аябай. Анан ошонун негизинде улам өсүштүн үстүндө болуп жүрөт да. Анан мен сыймыктанам, сөзсүз сыймыктанам. Анткени экөөбүздүн кесибибиз ар башка, бирок кээ бир убактарда менеджмент менен психология мындай чагылышып да кетет. Анан ошо жагына келгенде мен абдан баа берем Чынардын ушундай теорияны дагы практиканы да айкалыштырып ушундай алып кеткенине. Кылганы эмгек, үндөгөнү эмгек, үйрөткөнү да эмгек. Жатып алып наалыган, жаллаң жалкоолукка берилген адамдарды анчейин жактыра бербейт. Чынара айымдын айтымында адамды өргө жетелеп, өнүктүрчү бир гана эмгек.
баштап жатсам сонунда деп алма быш оозума түш деген көнгөнбүз да. Анан бирөө алып келип бериш керек, бирөө жасап бериш керек, анан бирөөдөн түшүп калыш керек деп. Мисалы жаңы бир лото деген оюндар болот го. Ошону эле дагы жакшы азыр кичине азайып калды. Мурун менин жакын туугандарым эле ошо лотодон эле такыр түшчү эмес, спорт лото болобу, дагы бирдеме лото болобу. Анын өзү эмгеги менен тапкан киши лохотрон деп коет да аны. Ага ишенбейт. А бирок жаңкы эчтекеге жарабаган же жалкоо, анан ошондой бирөөдөн түшүп калса, анан мен ошо лотодон $1 000 000 алып, анан мен иштетсем деген психология бар да. Көрө албастык, ичи тардык өңдүү терс сапаттарды жеңүүнүн бир гана жолу бар. Ал билим жана жогоруда айтылган эң башкысы эмгек деп ишенет. Илгерки Цезарьдан келаткан проблема экен да, социалдык проблема деп. Бирок тилекке каршы кээ бир өлкөдө алар акырындык менен жоюлса, бизде ал ошодон эле калып да тескерисинче күчөп баратканы да көрүнөт да. Мен ойлойм да, эгерде болду эң негизги эмгек болуп атпайбы азыр. Адам түшүнсө эмгеги менен таап атат, өзүнүн үзүрүүнү көрүп атат. Тим эле катуу окуучу эле, жакшы окуучу эле, ошого жетмек дегенде, анан ошо эмгек аркылуу жетсе, анда жаңкы зависть деген, көрө албастык деген азаят го дейм. Аны менен катар адамдын өзүн өзү таануу аракети алдыңкы сапта туруусу зарылдыгын баса белгилейт. Антсе да көпчүлүк негедир өзүн тааныгысы келбейт, жан дүйнөсүн изилдебейт. Аң сезими ылдам, оңой жол менен ишке ашырып, керектүү максатка жетүүнү эңсеген сыяктуу. Баш мээ психология айкалышса, анан адам ошондо айыгууга чоң мүмкүнчүлүк алат. Жөн эле дары иче берип эле анан мен жаным кейип атат, аны мен ушундаймын деп депрессияга түшүп, же болбосо башкы бир кайгы кападан эле башы чыкпаса, анда жалгыз эле дарылар эч качан адамга мындай күчтүү таасир бербейт. Канча клиника ачылып атат, канча медцентрлер бар, аякта очередь жыйма-жый. Кымбаттап атат дарылар, баары алып атышат, баары медцентрлер иштеп атышат. Эмне үчүн анткени мен ден соолугумду карайын деген сезим келди. Ошонун эле катарында Кудай буйрса мен эми өзүмдүн баш мээимди карайын, өзүмдүн психикамды карайын, ушагымды оңдоюн деген сезим да келет го дейм да. Айлана чөйрөнү, жаратылышты абдан жакшы көрөм да. Анан ошон үчүн көбүрөөк ошо алар чаага келип, эс алып, жакшы аба жутуп, анан баш мээңди эс алат. Анан өзүңдүн дагы кандайдыр бир ички козголууларың дагы көбөйүп, анан жакшы иштей баштайсың. Сөзсүз түрдө ошонун арасында китеп окуу. Биз илгерки замандын кишилери сөзсүз түрдө китеп окуш керек, билим алыш керек деп чоңойгонбуз да. Дал ушинтип бийиктикке талпынып, билимин улам тереңдетүүдөн, эмгектенүүдөн тажабаган айым алдыңкы академик атыкта ири ийгиликтерди багындырды. Ал менен катар адамга тиешелүү адамгерчилик, кичи пейил сыяктуу асыл сапат